Alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Allah Teala barыңыздарды, ниетіңіздерді, тілеңіздерді қабыл қылған болсын. Дайым айтып жүрөбүз. Кимде ким Аллах Тааланын үйлөрүнөн болгон бирөөгө басып келсе, Кудай Тааланын бир кадамына сооп жатса, экинчи кадамына күнөөлөрүн кечирет дейт. Баарыбыз пендебиз. Ар бирөөдүн баскан иншалла 10 кадамыбызга Кудайым сооп жатса, сол кадамыбыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерди Кудайым кечирген болсун иншалла. Биздин бүгүнкү темабыз ошол жакшы адеп ахлак жана жаман адеп жөнүндө болмокчу экен. Эми бул жакшы адеп бул жакшы, Кудайга шүкүр. Жакшылык. Элдин баары жакшы көрөт. Жаман адеп дагы бул эми коомдо жаман көрүнүш. Ошол жөнүндө айтылат экен. Эми мисалы кээ бир маселени баштайлы биз. Мисалы жаман же жакшы адеп ахлак деген өзү эмне десе, жакшы мүнөз деген бул жаркын маанай. Анан жакшылыкка умтулуу, элге зыян жеткизбөө деген эле нерсени камтыйт экен. Жакшы адеп ахлак деген эмне десе, бул не? Жакшы маанай дейт. Жарык маанай болуш керек экен. Анан жакшылыкка умтулуп, элге зыян тийгизбөө. Ошол нерсе бул жакшы адеп ахлак, жакшы мүнөз дегендин мындай түшүндүрмөсү экен. Эми өзү эле негиз алып караганда жакшы мүнөз Аллах Таалага, пайгамбарыбызга бизди жакындатат экен. Жакшы мүнөз, жакшы адеп ахлак адамды Аллах Таалага, пайгамбарга жакындатат экен. Эми ал эми жаман мүнөз Аллахтан дагы, пайгамбардан дагы алыстатат. Эмне себептен биз пайгамбарды кош айтып атабыз? Анткени Аллах Таала бизге ошо бүт жөнөткөн маалыматтарды, ошол жакшылыктарды, буйруктарды, тыюуларды пайгамбар аркылуу жеткирген экен да. Себеби пайгамбар бизге үйрөтүп атат да баягына. Мисалы Куранда аят бар. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах. Мухаммад, сен айткын дейт. Эгерде Аллах Тааланы сүйө турган болсоңор, мени ээрчигиле, ошондо Аллах силерди сүйөт деп айткын деп атат да. Демек, пайгамбарыбыз бизге бир нерсени үйрөттү, биз ошол нерсени аткарабыз. Мисалы караңыздар. Пайгамбарыбыз бизге нафил ордо кармагыла деди мисалы, биринчи, төртүнчү күндөрү. Ордо кармайбыз, бирок ким үчүн кармайбыз? Аллах үчүн да, пайгамбар үчүн эмес. Демек, пайгамбар бизге ошол нерсени үйрөтүп атат да. Же болбосо Зуха намазын пайгамбарыбыз окуду. Биз дагы окуйбуз, ким үчүн? Аллах үчүн. Пайгамбар үчүн окубайбыз да биз. Пайгамбар бизге ошол жолду үйрөттү. Ошондуктан биз жакшы иштерди кылсак, пайгамбарга биз жакындайт экенбиз, Аллах Таалага дагы жакындайт экенбиз. Мисалы, пайгамбарыбыздын дайым айтып жүргөн дуасы бар экен. Аллахумма инни аузу бика минаш-шиқақи ван-нифақ ва су'ил ахлақ. Айткан экен, Аллахым, инни аузу бика, албетте мен сени менен сактанамын, минаш-шиқақ, бактысыздыктан, ван-нифақ, мунафыктыктан, демек экижүздүүлүктөн, ва су'ил ахлақ, жана жаман мүнөздөн сактанамын деп дайыма Кудай Тааланан сураган экен пайгамбарыбыз. Демек, биз дагы ошол нерсени дайыма Кудайдан сурашыбыз керек экен. Аллахым, жаман мүнөз, жаман адеп ахлактан, мунафыктыктан, Аллахым, экижүздүүлүктөн өзүң сакта деп биз дагы Кудай Тааланан суранышыбыз керек экен да. Эгерде сурана турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай Таалам берет. Эми бизде ошол дуа кылуу дегенде көпчүлүгүбүз билбейбиз да, ошол Кудайдан сураш керек. Өзү негизи мен дайым эле айтамын да. Кудайдан сурашыбыз керек. Бизде бата бер десе, Аллах Тааландан сурашыбыз керек. Аллахым денсаулык бер, Аллахым деп туруп сураш керек. Себеби пайгамбарыбыз бизге Аллахым деп дуа кылган. Демек, ошону биз өзүбүз үйрөнүп дуа кылганда ошол пайгамбардын жолун жолдошубуз керек. А бизде бата бер десе, справка жазып берип коет го. Ылайым деген сөздү кошсо жакшы, ылайым деген о Кудайым деген. Өмүрүң узун болсун, жегениң жүзүн болсун деп туруп справка жазып бергенде эле баягы жерде. Ошондон не? Biz dua kılganda Kudaydan sorashın gerek. Allah Taala bizge densoluk bergin. Allah'ım ömrümüzü uzun kılgın, densoluğu çın kılgın dep turup ne soraş gerek. Bu жерде Peygamber dağın ne dedi? Baktısızlıktan, ekicizlülükten, jaman adep ahlaktan seni menen saktanamın dep Kudaydan sorandı. Demek biz dağın oşol neçeni soranış gerek. Ondan keyin Peygamber dağın bir hadisinde var. Kıyamet günü tarazada jakşı münözden dağın oğrurak hiçbir nerse yok deydi. Elbette Allah Taala sөгүнгөндү, жаман сөз айтканды жактырбайт дейт. Сөгүнгөндү, жаман сөз айтканды жактырбайт. Эми сөгүнгөндү ким жактырсын? Туурабы? Эч ким деле жактырбайт да. Мисалы эгерде биз сөгө турган болсок, бул өзүбүздүн энебизди сөккөнүбүз да. Бирөөдү энең деп сөктүкпү? Ал жөн коё эле. Ал бизди дагы сөкөт да. Туурабы? Ошондо
enebizge söz tiyip kalatat da bayağı jerde. Oşo menin da ustazımdı biri söküptür da mas bolan sökkön bu kanday sökkön katı sökkön eken eldin közünçe el jıydalgan jerde o balança deyt eken. Ne oldu ustaz dese menin eneme 30'ga berip turчу suranam deyt eken bayağı jerde. Nege kantip dese enemdi sökpöyle koyçu suranıç eneme 30'ga beri biraz deyt eken bayağı jerde. Körbeysiz oşo sebepten sen biröni söksen al dele seni sögöt da misalı. Anın enesinde hiç kanday ayıp yok da nege sögünür. Oşoga sögüngöndü hiç kim jakşı körbeyt negede. Emi negizile bu tarbiyanın başatı emne dedi. En birinci misalı karasaңыздар bir egin egem turgan bolsok jakşı jer tandayбыз da to'g'rimi? Ha? Sulu jerbi, ya kayraqı jerbi, suunun başı eken, qaysil jer eken, murda başka eginip veya küçük etip kalbapı jer semiz beken dep jer tandayбыз go. Oşosun garında elem ne? Bizden oşol çöýre tandaşыбыз керек eken da. Adep ahlактын, tarbiyanın başatı bu çöýre eken da. Çöýreni karap turup, oşol çöýrege biz arlaşışыбыз керек eken da. Egerde çöýre jakşı bolsa, tarbiyalı adamlar menen arlaşıp yursen, jugat eken oşol nese. Oşondan ne? Adam özgöröt eken. Bu ne birincisi. Ekinçisi biz vakıtты irettүү paydalanıp, özüdü milletibizdi tak atkarıp ökünbey turganday boluşubuz керек eken. Anan çekten aşpaşыбыз керек. Çekten aşkan işlerdi biz ne alыс boluşubuz керек eken. Çekten aşpaş керек. Çekten aşıyor degen ne? Misalı biröge zulüm kılıp, biröөнүн akısına kirip, biröөнү uşaktoo, arkasından süylöp, bunlar çekten aşıp atабыз. Biröөнүн çegerasına kirip atабыз. Oşo sebepten mına bizde akıldı adam var da. Misalı akıldı menen akılmanın ayırması var da. Akıldı adam akıldısını öğretken de anday da mınday da aytı öğretken de. Akılman adam emi seniki dele to'g'ri biroq mınандай bolsa jakşыраак bolmoq dep turup akырын жеп кирип коет экен да. Ошого биз эмне акылман карыя деп айтабыз го, акылдуу карыя деп айтабыз да. Акылдуулар көйүп кетти азыр интернетти карасаң бүт эле акыл айткан адам, мисалы сен күйөөң менен жакшы жашаш үчүн мындай акыл тигиндей акыл дейт, бирок өзү күйөөдөн ажырашкан мисалы 2-3 баласы менен. Болсо ошо күйөө менен жашай бербей эле бирөөгө насаат айтып отурбай, туурабы? Акылдысын өрөт да элдин барса, жок бул жерде эмне акылман болуш керек дейт да баягы. Айырмасы ошол. Эми анан дейт бирөөгө эмне кийин өкүнбөй тургандай жашоо болуш керек. Анан дагы эмне чектен чыкпаш керек. Анан бизде уран болуш керек да. Азыр эң ыңгайлуу учур деген уран болуш керек. Мисалы, анан үйрөнөм, анан кийин үйрөнөм, анан болот да деген сөз болбош керек. Жакшы нерсе ошол замат азыр учуру келди деп туруп ошону үйрөнүп башташыбыз керек экен да. Ошол биздин ураныбыз болуш керек экен. Кандай экен? Азыр эң ыңгайлуу учур. Мен үйрөнө турган нерсенин деген уранды кармансак, буюрса биз өзүбүз оңолууга жол баштайбыз. Эми бул азыр айтылып аткан нерселер чоң кичини айырмасы жок, баарына тиешелүү. Жаш бала болсун, мектеп окуучусу болсун, бүт баарына тиешелүү бул сөздөр. Андан кийин жора жолдош тандоо, айрыкча жаш балдар. Жаш балдарга биз чөйрө таап беришибиз керек. Жолдошторун, досторун биз өзүбүз тандап беришибиз керек. Анткени ал жаш бала билбейт да бул жерде. Билбейт. Ар кандай балдар менен достошуп алышы мүмкүн да. Биз болсо мындай караганда эле билет да, туура жаш балдарды. Кандай бала экен, адеп акылы, кандай жүрүм турму, кандай биз байкайбыз. Ошого балдардан ошолорго аралаштырышыбыз керек экен. Себеби бизде сөз бар го. Сапардан мурда сапарлаш танда дейт. Сапарга чыгардан мурда biz жолдош тандайсың да, туура ким менен чыгат. Россияга кете тургандар кимдер кетет экен? Менин балам кошо берейин деп туруп ата-энелер ийдеп калат го, кимдин баласы кетип атыптыр. Ошолорго кошоюн, жакшыраак иштеп келсин деп карасаң, эми биздин балдарыбыз чоң сапарга аттанып атат, туугандар. Келечек деген чоң бир базарга аттанып атат. Ошо базарга аттанганда биз жакшы сапарга чыкканда жакшы жолдош таап беришибиз керек экен да. Жакшы досторго кошуп койсок, балабыз оң болот экен да. Себеби bizde деле макал бар го, жандоочу кийик аттырат деп коет. Баягы жерде. Арактан ат, бияктан ат, тиякта турат деп туруп, мисалы жардам берет да. Жанагы досучу баягы жерде. Эми канча достор бар, ийгиликке жетелейт. Дос ошол төрө эмес. Кел мындай кылалы, кел чоң иштейли. Мындай кылсак биз эмне, мындай ийгиликке жетебиз. Ушунда бир жакшы пайда түшөт. Адал жол болот. Арам болбойт деп туруп эмне жакшылыкка жетелейт. Канча достор бар, сен ийгиликке жетсең жемелейт.
Ошол эле эми ал болбойт дейм ал. Мен деле кошуп алсам болмаганын деп туруп эмне көрө албайт да баягы жердечи. Кызганыч, көрө албаслык деген нерсе бар. Ийгиликке жетсең жемелейт. Анан эмне тескерисинче алар жамандыкка жетелейт. Канчалаган достор бар? Ийгиликке жетелейт. Канча достор бар? Ийгиликке жетсең сени жемелейт, ошол эле убакта жамандыкка жетелейт дейт. Ошондуктан биз балдарыбыз кичинекей кезинен баштап чөйрөсүн таап беришибиз керек да. Чөйрөсүн досторго, жакшы досторго кошуп кое турган болсок, буюрса келечеги кең болот да. Мен bir аксакалды көрдүм, bir жерге барсам, канча 5 аксакал отурат. Баарысы 83 жашта экен. 83 жашта экен. Бирөөсү бул аксакал. Азыр 87-ге чыгып калды. Классташпыз деп бардык. 57 жылдан бери чогуу жүрөбүз дейт. Элестетип көр. Достор да. Айылга барып калдым. Бул аксакал шаарда эле айылдашы классташтар экен да, ушул аксакалдын, ажатабыздын. 57 жылдан бери чогуу жүрөбүз дейт. Элестетип көр. Кандай достук баягы жердечи? Кандай биримдик? Эгерде адеп ахлагы начар болсо көргүсү келбей калат го баягы жерде. Ошондуктан биз эмне ошо чөйрөнү таап беришибиз керек экен да. Эгер чөйрө боло турган болсо, бир бактылуу аксакал да. Мисалы азыр аксакалды карасаңыздар, мен дайыма сыймыктанам да, чекесинен өпөм. Дайыма жөө жүрүп, ден соолу чың, дайыма такай мешитке басып келет. Ажыда биз чогуу болдук мисалы. Анын мисалы достору бар, классташтар, алар деле Кудайга шүкүр жакшы адамдар да баарысы. Аллахым ден соолугун чың кылсын, ажатабыз. Дайыма келген сайын дуасын алып турабыз иншалла. Эми жакшы өрнөктүү мисалдарды айтып туруу керек экен да. Ошондо балдардын шыгы болсо, ошо шыгы ойлонуп, ошону ишке ашырганга аракет кылат да. Мисалы, мына ата-бабалар андай болгон, мындай болгон, мындай адал эмгек кылган деп туруп, эмне ошолду биз айтып турушубуз керек да. Мисалы азыр мына орто жаштан өйдөнкүлөр карасаңыздар, аталарыбыз отуруп насаат айтат эле да бизге. Туурабы? Мындай болду, мен атам мындай кылган эле. Мындай кыйынчылык убактында мындай иштер болгон эле. Ошондо дагы мисалы жамандык кылган эмес деп туруп, бүт насааттарын айтат эле да. Азыркылар насаат айтпайт да. Баары оорулуу. Оорулуу деген кандай? Бүкүрү, гарбатый деп коет го. Бүт барды сөткө карап турат да. Баласы деле ошол, кызы деле ошол, энеси деле ошол, бүт барды ошол. Насаат айтмай деген нерсе жок. Биз отурган турган жерде, мисалы, ошол өрнөктүү мисалдардан айтыш керек. Мисалы, Манастан окуп берели, же болбосо бир башка кылалы, Семетей, Сейтекти окуп берели, же Эртөштүк. Кыскасы эмне? Өзүбүздүн баягы өзүбүздүн келеткан ата-бабалардан бери баатырлар жөнүндө биз айтып беришибиз керек да мисалы. Туурабы? Ошондо өрнөктүү мисалдарды алып туруп, демек биздин аталарыбыз кылган ишти неге мен кыла албаймын деп туруп, эмне? Анда да бир сезим ойгонот экен да балдарга. Мындайча айтканда, биз балдарды патриот кылып тарбиялашыбыз керек экен да. Патриот кылып тарбиялашыбыз керек экен. Анан балдарды жаштайынан баштап коомдук иштерге аралаштырыш керек. Эл менен болгонго үндөш керек да. Эл менен бирге болуш керек, балам. Эл менен бирге бол, эл эмне кылса сен ошону кылышың керек деп туруп. Эл айта берет, эмне кыласың эл? Сен элден өзгөчө бол, элдер билбейт аны, сен мындай бол. Кейбір семьялар бар екен, если ты хитрый, значит ты умный деп тарбиялайт экен баягы жердечи. Сен алдай бер ел, боло берет, ел көкмей алар деп тарбияласа, эртең бирөөгө жолугат, ошондо точно көкмей кылып коет да алчы. Баягы жерде. Ошондуктан эмне? Жакшы тарбия бериш керек, жакшы сөз айта бериш керек балдарга. Ошондо адеп ахлак бул үйдөн калыптанат да. Куш уядан учканын кылат дейт. Үйдө көргөнүн кылат дейт. Үйдө кандай тарбия болсо, сыртка чыкканда дагы ошондой болот. Эми жакшы кулк мүнөзгө көндүрүш керек экен да. Эгер жаман адатка көнүп калса, ал уже бактысыз болот, келечекте ал үчүн ошол ата-энеси жооптуу болот дейт. Туура эмес иш кылса, ошол замат айтыш керек. Балам, ошол туура эмес, экинчи кайталабагын ошону. Болбойт, бул адепсиздик деп. Мисалы, пайгамбар хадисинде бар. Аллах жолунда жүргөн адамдар дейт, кемеге түшкөн адамдардын мисалындай дейт. Эки кабат кеме бар экен, биринчи кабаттын адамдар, экинчи кабаттан адамдар түшүптүр дейт да. Биринчи кабаттагылар үстүнө чыгып барып суу алып туруп, кайра алдыга түшөт экен дейт да. Ошол жерде отуруп кеңешип берет. Үстүнө чыгып, үстүндөгүлөрдү кыжалат кылбастан ушул жерден тешип албайлыбы депчи баягы жерде. Аларды ора кылбайбыз, жаман көрүнбөйбүз.
deydi. Oşonda tigilerdi tый basa deydi, bari çöp ketedi deydi keme menen. Koy makulanda biz ıldıgat çöksüler üstüne çıkla dese bari aman kalat deydi. Oşo sebepten deydi. Biz çöp ketmesi için töremez işte vanda toktatış gerek eкен da. Vaktında toktatış gerek. Bizde olsa keyirler misalı vanda arak işte men jaştık kılıp koyup da mastı kılıp koyup da dep jön koydu. Keyirler balasını araktan çıkara albay жүргөндөр kança misalı bizge kelip arızdanıp. Toktatkan emes de başında oşonu erkeletip oyak jerde. Nasıl ayatkanda un çıkan emes, temeki tartkanda un çıkan emes. Özü baş bolup temeki tartıp oturat kandı balasını temeki tartpa dep aytат. Adep aklap bu үйдөн başlalat da. Misal elestетип kör, temeki tartıp oturup, "Munda etip balam, temeki tartpa bolboyt. Bu jaman desen, kanti ugat sen? Özün kolunda temeki tursa misalı da." Oşonduktan bu жерде эмне? Biz özübüz oşonu atkарбашыбыз керек. Андан кийин ошол аткарбаган нерсеңди сен да аткарба десең, сен угат да. Өзүң жасап туруп жасаба деген бул уже акылсыздык да. Эми ошол жооптуу дедик. Эгерде ошол бала төр эмес кетип кала турган болсо, ата эне ошол тарбиячы адам жооп берет экен. Ал үчүн биринчи эмне? Бұл тәртіп керек екен да. Мысалы дос таңдау. Бұл чоң адам, кішкене адам айырмашылық барынан бірдей дедік. Жақсы чөйрені досты таңдаш керек екен. Балаңызға мысалы кішкенесінен баштап, сен баланша мен дос қылам сен. Ошон менен дос боласың деп тұрып, қошына экөөбүздүн балабыз кичинемде дос болуп, экөө бир чогуу жүрсүн, экөөнүн мисалы максаты бир келечекте бир жакшы адамдар болсун. Анан тетигилерге аралашып, дагы бул тамеки тартып, дагы жолдон чыгып кетпесин деп туруп, балдарга бир жакшы чөйрөнү биз таап беришибиз керек да. Мисалы, жанакы буудай себеп турамсаң жакшы жер тандайсың го. Ошондой эле балаңды дагы ошо келечек деген сапарга чыгарганда жакшы жолдош таап берип коюш керек да. Баягы жерде чтоб жакшы мындай өсүп өнө турган болуш керек. Анан баланы кичинесинен баштап Аллах Таалага ишеним менен тарбиялаш керек. Аллах Таалага болгон ишенимге тарбиялаш керек. Демек тарбиянын негизги башаты ошол экен. Пайгамбар хадисинде келет. Эгерде сурасаң, сен Аллах Тааладан сура, эгер жардам сурасаң, анда дагы Аллах Тааладан жардам сура дейт. Эгер билгендей үмөттүн баарысы жыйналып туруп, сага бир зыян пайда берем десе, Аллах Таала жазгандан ашыкча пайда бере албайт. Эгер элдин баардыгы жыйналып туруп сага зыян жеткирем десе, Аллах жазгандан ашыкча зыян келтире албайт деп туруп, пайгамбарыбыз эмне? Ошо бир сахабага үйрөткөн го. Ошол нерсени биз дагы айтышыбыз керек да. Балам, Кудайдын бергени шүгүр кылыш керек. Кимде ким элге шүгүр келтирбесе, Аллахка шүгүр келтирбеген болот. Деп туруп эмне? Балдарга кичинесинен ушул Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага болгон ишенимди жүрөгүнө орнотушубуз керек. Биздегилер болсо эмне? Өзү Кудайга ишенбейт, баласы кантип Кудайга ишенет? Туурабы? Өзү тарбиялашы керек ошол нерсени. Эгерде мисалы баламда экен да туугандар, бир бош стакан деп коелу. Ага сүт куйсаң, сүт болот, суу куйсаң, суу болот да, туурабы? Сен ун чыкпай койсоң, баягы пустой турса, көчөдөгүлөр пиво куюп коюшу мүмкүн баягы жерде. Же арак куюп коюшу мүмкүн да. Себеби бал бош турбаш керек да, баары бир нерсе куюлуш керек да баягы. Бала идис сыяктуу. Ошол себептен башынан баштап өзүбүз суу куюп, сүт куюп, жарма куюп дегенде ошону өзүбүз пайдаланышыбыз керек. Болбосо бирөөлөр пайдаланып кетет ошол баланы келечекте. Кудай сактасын. Анан дагы тарбиянын башаты Курандагы окуяларды, сахабалардын өмүр баяндарын биз айтып беришибиз керек экен да. Ошондо эмне? Ошолорду угуп туруп, балдар келечектеги кыйынчылыктарды жеңүүгө даяр болот экен да. Ушундай кыйынчылыктарга сабыр кыламбы? Демек сабыр кылсам, чыдасам өтүп кетем бул нерседен деп туруп, балдар дагы ошо тарбияга көнөт экен. Бул эмне? Келечекте ошо чындык жолдо жүргөнгө ошол Курандагы окуялар, пайгамбардын окуялары, сахабалардын окуялары түрткү болот, ошого жардам болот экен. Анан арам тамактан этият болуш керек. Балдардын тарбиясы үчүн арам тамактан этият болот. Анткени арам тамак баланын денесине, адеп акылына, анан эс тутумуна терс таасирин берет экен да. Арам тамак болсо, оякы жаттай да албайт экен да, арам тамак менен эткенчи. Кудай сактасын. Анан кээде мындай байкап калабыз, шарият жөнүндө сөз сүйлөнүп калат, же болбосо бир пайдалуу нерселерди айтсаң унчукпай отуруп калат кээ бирлер. Анан бир байлык жөнүндө сурасаң ойгонуп кетет. Баягы жердечи. Коммерция же бир дүнүйө жөнүндө сүйлөсөң ойгонуп кетет баягы. Баягы жерде датчиги бар экен да, бул Аллах десе жабылып калат экен, байлык десе ачылып калат экен да баягы жердечи. Только дүнүйө менен болуп калганда баягыларчы. Аллах жөнүндө, пайгамбар жөнүндө айтсаң кызыксыз да уйкусу келет баягы жердечи. Байлык жөнүндө айтсаң эле ойгонуп чыйырат, чыйырга түшөт да баягы. Анан
Kayakta eкен, kança somdan eкен деп баягы жердечи. Ошого эмне биз балдардын тарбиясын өзүбүз оңошубуз керек экен. Кичинесин. Анткени бизге аманат. Алла Таала берди, эртең биз жооп беребиз балдар үчүн. Анткени балагатка жеткенге чейин биздин тарбиябызда. Анан кейбирлер бар да, балага катуу сүйлөбөш керек, анан бул демократияга каршы, анан каалаган кылыш керек дейт. Каалаган кылыш керек бул деген бул туура эмес. Бала өзү көп нерсени түшүнбөйт. Акылы жетпейт. Ошону биз билебиз, биз карап туруп, биз ошону тыйышыбыз керек. Болот, болбойт деп. Демократия дей берсе, анда врачтын берген дарысы деле туура эмес да, туурабы? Ачуу го баягы. Неге ичирип атасың анда? Демократияга каршы го. Бала ичкиси келбейт, мажбурлап ичирип атат. Неге ичиребиз анда? Бул деле демократияга каршы болуп болбойбу? Андай болбош керек баягы жерде. Себеби пайда үчүн врач укол сайып атат, ачуу болсо дагы туурабы? Дары берип атат. Ошондой эле балага зыян болсо дагы, мисалы ошол жака барам десе дагы жөнөтпөй коюш керек кээ бир жерлердечи. Мисалы түндө саат 12-де мен досторум барам деп каяка барат? Уктай турган убакытта. Анан балдарга ылайыктуу окуяларды айтыш керек да баягы жерде. Балдарга ылайыктуу, акылы кабыл ала турган окуяларды айтыш керек да. Анан келип алып туруп жаш балдарга, 3 жаштагы балдарга сен анан баягы молекула, саллекула десең түшүнбөйт ал. Туурабы? Балдардын акылына ылайык нерсени айтсаң, ошону кабыл алат да баягы жерде. Анан кейбір пайдасыз илимдерди тандап алса, ошондагы эмне биз токтотуш керек да, шыгына жараша бир пайдалуу илимди үйрөтүш керек балдарга. Пайдалуу илимди үйрөтүш керек. Мисалы, Кыргызстанда азыр бизде океанология илимди окуштун кереги жок да, океан жок да бизде. Туурабы? Кыргызстандын өзүнө ылайыктуу бир кесипти тандап берели, эртең кыргыз элиме, кыргыз жериме пайдасы тийсин деп. Ошол жагында биз карашыбыз керек. Анан эми жаман мүнөз жөнүндө кыскача айтып кетейик. Жаман мүнөз эми баарына белгилүү. Пайгамбар хадисинде келет: "Сибабул муслим фусукун ва киталуху куфрун." Момунду жөндөн-жөн сөгүү бул мунафыктык, фусук, фасыктык, бузукулук, ал эми өлтүрүү, капырдык дейт. Кудай сактасын. Жөндөн-жөн эле биздин сөккөн болбойт. Су'ул хулук юфсидул амала кама юфсидул халил асала дейт. Жаман мүнөз дейт, кылган амалыңды бузуп коет дейт. Балды уксуз бузуп койгондой дейт. Балга уксузду аралаштырсаң бузулуп калат да. Ошосуңардай эле биз дагы бул жерде эмне этият болушубуз керек. Канчалык жакшы кылып турсаң, жакшылык кылып турсаң дагы эмне ошол сенин амалыңды бузуп коет да. Андан кийин пайгамбар дагы бир хадисинде келет: "Ла ядхулул жанната саййул хулук." Мүнөзү жаман адам бейишке кирбейт деген да хадис бар. Кудай сактасын. Ошого биз мүнөзүбүздү оңдойлуу тургандар. Пайгамбардан сураганда эң жакшы амал кайсы десе, ас-сабр ва самаха. Сабырдуулук жана кечиримдүүлүк деген. Бул дагы жакшы мүнөз да. Мүнөзү жакшы. Унчукпай койсоң, тоодой баледен кутуласың дейт да баягы жерде, Сүйлөй берсең, тоодой балеге жолугасың да баягы жердечи. Ошол көпчүлүк бале тилден келет экен да. Тилдин артынан келет экен. Аллах Таала эки нерсени жакшы көрөт, эки нерсени жаман көрөт дейт. Биринчиси жакшы мүнөз жана берекендикти жакшы көрөт дейт. Экинчиси жаман мүнөздү жана сараңдыкты жаман көрөт дейт. Демек, ошо эки нерсени Аллах Таала жаман көрөт, эки нерсени жакшы көрөт дедик. Эми дагы бир хадисте келет: Аллах Таала кайсы бир пендесине жакшылыкты кааласа дейт, элдердин муктаждыгын жое турган кызматты берип коет дейт. Пайгамбардын хадисинде келет: "Я Расулалла, бир аял бар" дейт. Намазы бар, орозасы бар, садакаларды кылат дейт. Бирок тили менен ар кимге зыян келтире берет десе, пайгамбарыбыз ал тозокко кирет дейт. Расулалла, дагы бир аял бар дейт. Намаз деле аз, орозасы деле аз, бирок анча-мынча садака кылып коет, жанагы тагынчактарын деле садака кылып берип коет. Бирок эч кимге катуу айтпайт десе, ал бейишке кирет деген. Көрбөйсүздөр тургандар. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча ошол амалдарды аракет кылалы. Кудай муйса адеп ахлак боюнча.